Бардыгы көлөмү бирдей болгон сууну куябыз. STEM билим берүүнүн пайдалуу жактары көп. Математика, инженердик технология, англис тили, бий илиме, искусство жаатында кеңири түшүнүк берилип, окутуунун маңыздуу бөлүгүнө олуттуу көңүл бөлүнөт. Узартылган күндө сабак өтүлүп, ата-энелер үчүн да пайдалуу жактары арбын. Анткени көпчүлүгү жумушта болуп, балдарын кароого убактылары аз. Чөнтөк телефон менен алаксып, ойноп отурууга деле жетишпей калышат. Шар окуп, кыймыл аракеттин туура жасалышы, дене түзүлүшүнүн калыптанышы өңдөө, саламаттыгына сак мамиле жасалат. STEM билим боюнча жаңыдан көндүмдөргө ээ болуп келе жатабыз. Биз азыр жаңыдан практикалап баштадык. Буюрса балдардын кызыгуусу аябай жакшы. Жөнөкөй салттуу билимге караганда STEM билим көбүрөөк балдарга пайдалуу жана кызыктуураак болот экен. Себеби мында биз негизинен эле баардык ата-энелердин көйгөйү азыркы учурда балдар телефонго кызыгып кеткен, же болбосо сабакка кызыгуусу аз. Ошону биз оюн түрүндө үйрөтөбүз негизинен. Мында окуган окуучулар 1 мүнөттө 100 сөз окуганга тез эле жетишип калышат. Сулуу жазууга, эжелеп окубай шар окууга 20 күн ичинде көндүрүшөт. Агахан фонду $1,500 окуу китептерин берсе, USAID уюму да каржылык жардам көрсөтүүдө. Англис, орус тилдеринде эркин ой жүгүртүп окуй алышат. Бизде шар окууда көптөгөн балдардын тамгалап окуп келген балдардын шар окуп кетүүсү боюнча көптөгөн ыкмалар колдонулат. Андан тышкары балдардын майда моторикасын өнүктүрүш үчүн пескография, нейрогимнастикалар жасалып турат. Бизде келген тамгалап окуп келген балдар бизден 20 күн ичинде шар окуп чыгып атышат. Бизде жыйынтык чыкты, биринчи курсубуз жыйынтыкталып атат. 36 тамга менен келген бала 100 сөзгө чейин окуп кетип атат. STEM деген бұл илим, технология, инженерия, искусство, анан математика. Бұл математика, бұл илим жағына қызыққан, технологияға, инженерияға қызыққан балдар келечекте өздөрүнүн баягы кандай кесипке ээ болсо дагы ошол кесипке болгон жөндөмдүүлүгү артыкчылыктуу болуп эсептелет экен да. Математика баардык кесипке тиешелүү. Мында узартылган күнгө келип окуган окуучуларды мугалимдер өзлөрү тосуп алып билим беришет. Мындай камкордукту жол коопсуздугун алдын алууга көрүлгөн аракеттердин бири катары карасак болчудай. Балдардын акыл эсинин туура калыптанышына зор көңүл бөлүнөт. Гүлжан Кыдыралиева, Асылбек Саманчиев, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.